Allah'ın en ulu nemati iman. Allah Taala'nın en ulu nemati iman. İman hiç kim onu urday albaydı. Hiç kim tartып ала албайт. Hiç kim жоқ кыла албайт. Байлыкты алдырып берет, бийликти алдырып берет. Адам ден соолукту да алдырып берет. Бардык нерсени адам алдырып берет. Бардык нерсе жоқ болуп кетет. Бардык нерсе урда алып кетиши мүмкүн. Бирок иман жоқ. Алла Тааланын ушундай казынасы, имандын дөөлөтү. Эгерде иман бекем боло турган болсо, Алла Тааладан коркуу дагы бекем болот, үмүт дагы бекем болот. Алланын сүйүүсү дагы бекем болот. Адамдарга пайда жеткирүүдө, адамдарга ырайымдуулук кылууда да бир эң күчтүү болот бул. Ырайымдуу болуп калат. Иман күчөйгөн сайын адам ырайымдуу боло баштайт. Бирок адам баласы экен да. Адам баласына неаматтарды берсе, неаматка чөмүлүп кетип, Алланы унута баштайт. Бейкапар болуп, неамат менен алектенип калат дагы, Алланы унута баштайт. Адам баласы алсыз. Сыноо берип койсо башына үмүтсүз боло баштайт. Экөө тең алсыздык. Бейкапарлык дагы, үмүтсүздүк дагы. Алла Субханаху ва Тааля кандай бир неаматтарды берсе, Алла мага берди деп ошо ойдон алек болуп, дүйнө менен, мансап менен, нерселер менен, жашоонун жыргалчылыгы менен Алланы унутуп калбаш керек. Эгерде Алла Таалам кишиге сыноо берип, аз-маз кыйынчылык берип койсо, үмүтсүз болбош керек эч качан. Бул имандын нуру сизге дүйнөдө дагы, кабырда дагы, махшарда дагы, ахиретте дагы пайдасы тиет. Эч ким аны ала албайт. Монона Юсуф рахматуллаху алейхи айтчу экен, ар бир машина өзүнүн фарасы менен жүрөт туурабы, жарыктыгы менен. Иман бул жарыктык. Ар ким бир машинанын жарыктыгы менен экинчи машина жүрбөйт да. Ар ким өзүнүн иманын нуру менен жүрөт. Иманын күчү менен жүрөт. Бул не деген? Алланын дининде адам ички дүйнөнүн күчү менен жүрөт. Имандын күчү канчалык? Имандын күчүнө жараша адал нерсени, фарыздарды аткарат, арамдан сактанат. Имандын күчүнө жараша. Бардык мотор ички күчүнө жараша жүрөт. Буну жакшы билебиз. Машина өзүнүн мотор ошого жараша жүрөт. Самолет өзүнүн моторунун күчүнө жараша жүрөт. Ар бир нерсе. Кудум ушундай эле иман адамдын ички дүнүйөгү күчү. Ошого жараша динде жана диндин мээнетинде жүрөт. Ас-салату нурун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазды нур деди. Буну эч ким тартып ала албай турган болду. Бардык амалдардан нур бар. Ошон үчүн иманды бекемдеш үчүн Алланын өкүмүнүн мээнетин жүргүзөт адамдарга. Кур'ан-ы Карим жараткан Алла Субханаху ва Тааланын нурлуу китеби. Алымдар айтат, эки жарыктык, эки нур болмоюнчачы адамдын чечими туура эмес болот. Бир болот көздүн жарыктыгы, бир болот мына сырткы жарыктык. Ай, күн, же болбосо мынакей лампалар. Лампанын жарыктыгы бар, көздүн жарыктыгы жок. Пайдала албайт. Көздүн жарыктыгы бар, бирок сырткы жарыктык жок. Пайдала албайт. Чечими туура эмес чыгып калат. Аркан деп тепкени жылан болуп калышы мүмкүн. Караңгыда көздүн жарыктыгы бар, бирок күндүн жарыктыгы жок. Же болбосо күндүн жарыктыгы бар го, бирок көздүн жарыктыгы жок. Ал чуңкурга кирип кетиши мүмкүн. Столба сүзүп алышы мүмкүн, жолдон аташып кетиши мүмкүн ал. Кудум ушундай бир болот имандын нуру жүрөктө, бир болот сыртта Кур'андын нуру дейт.
Экөө бирикмейинче сиздин чечимиңиз эч качан туура эмес. Туура эмес сиз бар. Бактылуулукту адам байлыктан, бийликтен, мансаптан, чырайдан, нерсе буюмдан көрүп жүрө берет, бул адашат бул. Качан имандын нуру менен, Кур'андын нуру экөө биргенде эми мынаке. Кайсы амалдан кийин Алла разы болот, кайсы амалдан Алла наразы болот. Кайсы амалдан Алла Таала дүйнө ахиретти курат, кайсы амалдан дүйнө ахиретти бузат, ошондо билинет адам. Ага чейин караңгы ал. Куранда нур бар. Бирок бул жакта нуру жок болсо, бул жакта жүрөктө имандын нуру болбосо, бүттү ал. Жүрүндө иман бар, бирок Кур'ан окубаса, каяктан нур алат ал? Ошон үчүн иманга туган жүрөктөгү иман келтирдиңиз. Алхамдулилlah, адам баласынын иманычы бир жерде турбайт, билип коём. Адам баласынын иманы нуру же күчөйүп турат, же азайып турат. Алла Таалага таат кылып, баш ийип, шүгүрдө, сабырда, зикирде, Алла Тааланы эстеп, арамдан сактанып, адал нерселерди аткарган болсо, бунун иман нуру күчөйө берет. Жарыкты күчөйө берет. Эгер Алланы эстебесе, зикир кылбаса, шүгүр кылбаса, сабыр кылбаса, каниет жок болсо, Аллага баш ийүү болбосо, бул күнөө кыла берип, бар иманы да коркунучта болуп калат. Имандын нуру азая берет. Ошон үчүн туугандар, Алла Таалам берген бул имандын нурун ар бирибиз сактоо милдет. Ушул күчөйтөйлү. Өткөнкү сабакта айттык эле. Алла Субханаху ва Таала Хужурат сүрөсүндө сиздерге, биздерге алхамдулилля бир топ коомчулуктагы оңолуу, тазалануу өкүмдөрүн айткан эле. Бир топ зыяндуу нерселерден тыюу салган эле. Алла Таала Кур'ани Каримди өзү акыл ээлерине түшүргөн да. Акыл чалкаган, Алла Субханаху ва Тааланын тааныган, акылы барларга. Мүмкүн акыл жүргүзөсүңөр дейт. Мүмкүн ойлоносуңар дейт. Кур'ани Каримде кадалика юбайинуллаху лакумул аяти лааллакум таакилун. Алла Субханаху ва Таала өзүнүн аят өкүмдөрүн баян кылат. Өзү Алла Таала бизди жараткан, өкүмдөрдү аткарыш үчүн жараткан. Жаратып коюп эле жөн эле бекер таштап мүмкүн эмес. Акылды берди Алла Субханаху ва Таала. Өкүмдөрдү аткаруу үчүн неиматтар берилип атат. Өкүмдөрдү аткарыш үчүн, Аллага баш ийүү үчүн, ошон үчүн жашоо. Ошон үчүн ден соолук. Ошон үчүн байлык. Ар бирибизге Алла Субханаху ва Таала туура Карунга тиешелүү айткан: "Вабтаги ма атака Аллах ад-дарал ахира." Алла берген нерседен саңа канча байлык берди ага Карунга. Ахиретиңи куруп ал деген. Ахиретиңи куруп ал. Бул кыямат күнгө чейин окулат, Карунга эле тиешелүү эмес, баарыбызга тиешелүү. Алла Таала сизге эмне берди? Жашоо бердиби? Ахиретиңизди куруп алың. Ден соолук берди. Жөндөмдүүлүк берди, байлык берди, мансап берди. Жашоонун жеңилдигин берди. Кандай болгон чакта да? Ошончо Кур'ани Каримде дагы Алла Таала айтат, мына силерге аяттарды баян кылып берет, мүмкүн силер акыл жүргүзөсүңөрбү дейт. Ойлоносуңарбы дегени. Алла Тааланын өкүмү бизге шарият кылып бергенчи, бунун даанышмандыкта сырлары чеги жок. Бенделердеги кайсы нерсе пайда болсо дүйнө ахиретте ушуну камтыган. Алланын ар бир өкүмүндө жеке адамга да, коомчулукка да пайда бар. Дүйнөдө да, ахиретте да. Ар бир өкүмдө. Алла Тааланын ар бир тыйганында жеке адамга жана коомчулукка, дүйнө жана ахиретте зыян бар. Бекер Алла Субханаху ва Таала сизди бизди зынага жакындабагыла, арак ичпегиле, алдабагыла. Алланын ар бир өкүмүндө. Бизге намаз окула деп буйрук берсе, зекет бериле деп буйрук берсе, Алладан коркуп Алла Субханаху ва Таала бунда инсандын дагы жашап аткан мекенинин дагы пайдасы бар.
Экөөнө тең. Бул жерде жолдомолор бар. Алла субханаху ва тааля силерге биздерге багыт көрсөтүп турат. Жөн таштап койгон жок да. Хикматун балига. Данышмандыгы жете турган. Бирок кээ бир адамга Алла Таала акыл берди, ошентсе деле Алла Тааладан келген эскертүүлөргө пайда албайт да. Ошолор тууралуу айтып койгон. Жараткан Алла субханаху ва тааля. Не деди? Танзилу мин хакимин хамид. Кур'ан өзү данышман заттан түшүрүлгөн бул. Макталган заттан түшүрүлгөн бул. Танзилу китаб мин Аллахил азизил алим. Үстөмдүү бардыгын билүүчү заттын тарабынан Кур'ан түшүрүлгөн. Кур'анда жөнөкөй эле бир жерден эле бир дүкөндөн келип калган жок бул. Же бир топ адамдар ойлонуп, анан чыгармачылык кылып мындай жомок кылып жазган эмес бул китеп. Аламдын жаратуучусунун тарабынан, данышмандын тарабынан, данышман китеп. Бардык иш Аллага токтойт. Алла субханаху ва тааланын, Алла Тааланын иши түгөнгүс. Алла Тааланын кудурети чексиз, илими чексиз, каалоосу чексиз, райымы чексиз Алла Тааланын, Алланын билими чексиз, данышмандыгы чексиз Алла субханаху ва таала. Бардык сыпаттары Алла субханаху ва тааланын чеги жок да. Махлук чектелген. Барыбызда сизде бизде чек бар. Ченем бар, өлчөм бар, саналган. Бирок жараткан Алла субханаху ва таала мындан арузат. Арузат Алла Таала. Кур'анда айтат: "Кад жаакум басаиру мин раббикум." Роббуңардын тарабынан акыйкат келди силерге. Басират, көрөгөчтүк, жүрөктүн көрөгөнүн айтат. Бардык ачык айкын болгон. Фаман абсара фали нафси. Ким Алла субханаху ва тааланы таанып, көрүп Алла субханаху ва тааланын өкүмдөрүн карап, ал өзүнө пайда болот дейт. Ва ман амия фа алейха. Ким көрбөсө өзүнө зыян. Өзүнө зыян. Ва ма ана алейкум бихафиз. Жана мен силерге көзөмөл эмесмин дейт. Мындайча айтканда, мен силерди мажбур кылдыра турган, үстүңөрдөн үстөмдө боло турган андай эмесмин дейт. Акылдууларга эскертүү берилип атат Алла субханаху ва тааланын тарабынан туганда. Кур'ан-ы Каримде ошон үчүн лиқауми яқилун, лиулил албаб, лиқауми яттақун, кайра. Караңыз, аятка көңүл буруңуз. Мындай дейт: "Вассаххара лакумул лейл." Түндү силерге баш ийдиртип алып келип койду Алла Таала. Ушундай чоң түн. Биздин колубуздан келбейт бу түндү алып келүү. Ван нахар, күндүздү алып чыгып атат. Вашшамс вал камар, ай, күн. Ван нужум, жылдыздар. Муссаххаратун би амрих, Алла Тааланын өкүмү менен бардыгы силерге баш ийдирилген. Силердин кызматыңар үчүн ушулардын бардыгы жаралган. Инна фи залика ла аятун лиқауми яқилун. Мында акыл жүргүзө турган коом үчүн белгилер бар. Акылы барларга. Акылын иштетпегендерге анын үчүн тиешеси жок. Бирок билиңиз, таклиф дейт. Биз мукаллафпыз. Эртең кыямат күнү Алла субханаху ва таала бизден сурайт. Ошол акылга байланган. Кимге Алла акыл берсе, кыямат күнү сөз суракка алынат. Кимге акыл берилбесе, андан эч кандай сурак жок. Акылы берилгендерге гана, акыл берилгендерге гана. Пайгамбарлар эмне үчүн келди? Пайгамбарлар келип, жоопкерчиликти түшүндүрдү. Сенин мойнунда кандай жоопкерчилик бар? Сенин мойнунда кандай жоопкерчилик бар? Пайгамбарлар келип, жоопкерчиликти түшүндүрүп кеткен бардыгын баянда. Биз бу дүйнөгө келдик. Не деген ответственность, не деген жоопкерчилик бар? Алланын алдында кайсы нерселерге жооп беребиз? Ушунун бардыгын пайгамбарлар түшүндүрүп кетти. Байларга дагы, кембагалдарга дагы бирин калтырган жок. Хикматун балига фама тугни нузур фатавалла анху. Кимге эми коркутуу, түшүндүрүү жетпесе, андан жүз үйрүп эле кой. Анын артынан түшкөнүн кажети жок. Албетте, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир инсанга райымдуу, ар бир инсанга боорукер, толугу менен Кур'ан-ы Каримди Алла Тааланын тарабынан жеткирди, кабыл алган болсо жакшы, албаса өзүнө. Түз жолго түшсө өзүнө пайда, түшпөсө өзүнө зыян. Бирок булардын бардыгы
Акыл бар, бирок имандын жүрөгүндө күчү жок болгондуктан жер бетинде жазыксыз текеберленип, Алла Таала айтат, андайдын жүрөгүн биз буруп коебуз дейт. Алар көрсө акыйкатты карманбайт. Туура эмес жолду көрсө ошону карманышат. Адашууну булар тандашат. Бардыгы өз напси каалоолорунун аркасында эришет дейт. Булар мындай экен туугандар. Адам напсинин каалоо каалайт да. Шайтан нафс аркылуу азгырат. Ошонун аркасынан эрчени ваттабау ахваахум дейт. Ахва дегени нафс каалоолорунун аркасынан эрчигендер. Фа иллам ястажибу лака эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эгер сени сөзүңдү алар кабыл кылбаса, фа'лам билип кой. Аннама яттабиуна ахваахум, булар нафси каалоонун аркасынан эришип кетет. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң даанышманы, эң билимдүүсү, эң ырайымдуусу болсо, сизге бир жакшы нерсени айтып атса, дагы ошонун аркасынан эришпей, башка жакка бул нафсинин каалоосунун аркасынан эришип кетет деп тыянак чыгарабыз биз. Пайгамбардын аркасынан эришпегендерди. Демек, дин, иман, шарият булардын бардыгы акыл ээлери үчүн келген. Акыл ээлери үчүн келген. Бүгүн 13-чү аят. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхан нас, инна халакнакум мин дакарин ва унта, ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум, инна Аллаха алимун хабир. Аллаху акбар. Алла Таала Кур'анда айтат, адамдар, албетте биз силердин баарыңарды бир эркек жана бир аялдан жараттык. Баарыңарды 8 миллиард адамды бир ата, бир энеден жаратты. Жана биз силерди эл, улут жана урууларды кылып койдук, урууларга бөлүпчү. Эмне үчүн? Лиятаарафу, бири-бирин тааныш үчүн, бири-бирин жакшылыкка чакырыш үчүн, урф, маруф, бири-бирине ырайымдуу жашаш үчүн. Албетте силердин эң урматтууңар Алланын алдында эң такваңар дейт. Жараткан Алла Таала шек күмөнсүз билүүчү, кабардар дейт. Бул 13-чү аят Хужурат сүрөсүндө Алла субханаху ва таала баарыбызды бир ата, бир энеден экенибизге чакырып атат. Барып биз өзүбүзгө тезирээк эле кошулабыз. Бирок барып тургандар кореец болобу, японец болобу, африканец болобу, американец болобу, орус болобу, араб болобу, ким гана болбосун, жердин үстүндө кыбыр эткен жан адамдардын баарын бир ата, бир энеден экендер. Алла Таала айтып атат буну бардыгын. Ал имандуулар бир туган деди. Алардын акысын бергиле деп буйрук берди. Жана алардын абирин төгө турган нерселерден сактангыла деди. Үстүнө маскарлаган, шылдыңдаган, айыптаган, жаман сөз менен абзыват этип, лакап койгон, андан кийин жаман күмөнсүрөгөн, аркасынан түшүп айыбын аңдарган, айыбы билинип калса ушактаган, ушулардын бардыгынан Алла субханаху ва таала эмне кылып атат? Тосуп атат. Себеп дегенде бунда момунду ыза жеткирүү, момунду кемсинтүү жана өзү кыйын экенине доо кылуу, ушулардын бардыгы болгондуктан Алла субханаху ва таала булардан бизге тыйым салып атат. Аны эң акырында айтып атканы инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар, силердин эң такваңар. Алла субханаху ва тааланын алдында тугандар адам баласынын кадыр баркы улуту менен эмес экен. Урусу менен эмес экен. Сулуулугу менен эмес экен. Күчү менен, мансап, бийлик, байлыгы менен эмес экен. Туган уругу менен эмес экен. Алланын алдында инсандын кадыр баркы таквалыгы менен экен. Ким канча таква болсо, ошончолук урматтуу экен. Адамзаттын эң таквасы Мухаммадур Расулуллах. Ошондуктан адамзаттын эң урматтуусу Мухаммадур Расулуллах. Эң урматтуусу.
Алла субханаху ва таала силердин эң урматтууңар деп атат. Эң такваңар деп, эң байыңар деген жок. Бул жерде бизде чакыруу бар. Адамдарды урматтасаңар, таквалыгын карап урматтагыла. Байлыгын карап урматтабагыла. Алла субханаху ва таала таквалыгын карап урматтайт. Анын бийлигин, байлыгын карап урматтаба, анын таквалыгын, күнөөдөн сактанып, Кудайдан корккондугун карап да урматта деген чакырык бар. Демек, бул аят, урматтуугандар, мурунку буга чейинки эскертүүлөрдү берип, мына эми дагы айтып атат, баарыбызды ынтымакка чакырып атат, баарыбызды бир ата, бир эненин баласы болуп жашаганга чакырып атат, бир туугандай болуп, бир муштумдай болуп, бири-бирибизге жакшылык каалап, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, бири-бирибизге бой көтөрбөй, Куранда Алла Таала айткан жок, лиятафахару. Эмне үчүн Алла субханаху ва таала жаратты ар кандай улуттарды, урууларды бири-бириңерге кыйынсыныш үчүн андай деген жок. Эч бир улут башка улуттан, эч бир уруу башка уруудан, эч бир ак карадан айрым артыкчылыгы жок. Пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгында эскерткен. Арабтын араб эмеске, актын карага эч кандай артыкчылыгы жок деген. Артыкчылык таквалыкта деди. Артыкчылык таквалыкта деди. Ошон үчүн ким канча жашоосуна таквалык алып келсе, жүрөгүнө канча таквалык алып келсе, ошончолук Алланын алдында урмат сыйга ээ болуп кете берет. Алла Тааланын алдында өң түс менен бааланбайт. Пайгамбарыбыз айткан: "Инналлаха ла яндуру иля суарикум ва ла иля амваликум." Алла карабайт силердин сүрөтүңөрдү, өңүңөрдү, карабайт силердин мал мүлк байлыгыңарды, валакин яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Бирок Алла Таала карайт силердин жүрөгүңөрдү жана денеден чыккан амалыңарды. Жүрөгүңөрдө ишеним кимге? Үмүт кимге? Коркуу кимге? Таянуу кимге? Жүрөгүңөрдө ырайымдуулук барбы же жокпу? Жүрөгүңөрдө кичпейилдик барбы жокпу? Ыра көрүү барбы? Жүрөгүңөрдөгү амалды карайт. Жана денеден чыккан пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуубу же ылайыксызбы деп. Таква жөн эле сөз эмес экен. Жөн эле мен таквамын деп кыйкыра берген андай эмес экен. Таква бул сыфат экен. Бул таква бул сыфат экен, доо эмес. Ошон үчүн Алла Таала инналлаха алимун хабир, Алла билүүчү. Кимдин жүрөгүндө таква бар, кимдигинде жок. Кабардар ал. Фала тузакку анфусакум хува а'ламу биман иттаqa. Сен өзүңө напсыңарды көп эле актай бербегиле. Көп эле актана бербегиле. Не деп атат? Хува а'ламу биман иттаqa. Алла өтө жакшы билүүчү. Билүүчүрөөк ким таква экен, Алла билүүчүрөөк. Башын ылдый кылып жүргөн, сакалын киндигине өчүрүп алган, жок андай да эмес кеп. Кеп жүрөктө таква. Пайгамбарыбыз айткан: "Ат-таква ха хуна." Таква бул жакта эмес. Таква тилде эмес. Таква калемде эмес. Таква китепте эмес. Таква пайгамбарыбыз көкүрөгүнө көрсөтүп туруп, "Ха хуна, мынал жерде" деген да. Мол жерде канча бар. Ошондуктан жүрөк жашыруун болгондуктан эч кимдин акысы жок экинчи адамды басмырлаганга. Мүмкүн ал сизден таквалыкта жогорудур. Билбейсиз да бунун жүрөгүндө канча таква бар экен. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала йоума тубла сараир, жүрөктөгү сыр ачылат. Ва хуссила ма фис судур, ва хуссила ма фис судур. Көкүрөктү сыгып туруп Алла Таала чыгарат. Не бар, не жок экен. Алла субханаху ва таала айтып атат: "Бир ата, бир энеден жаралдыңар силер." Бир ата, бир энеден. Демек, карын туугандар, катнаштар, ошончо пайгамбарыбыз айткан: "Таалламу мин ансабикум ма тасируна бихи архамакум." Тегиңерди билгиле. Улутуңарды билгиле, урууңарды билгиле. Бирок билүү бул кыйынсынуу эмес. Ушун жакшы ажыратып алыш керек да. Билгеле деп, мейли мунун канча тектүү болсун, бул тектүүнүн мааниси башка уруулар төмөн дегенге эч качан мындай маани чыкпайт. Ибн Умар разияллаху анхума айтат:
коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хутба айткан экен. Кана йомул фатх дейт. Бирок кейбір риваяттарда келет экен жеңүү, Мекке жеңүүсүндө деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн төсүндө атамдай башында ири болгон таягы бар эле. Ошо менен Хажар Асвадка истилам кылды дагы, кийин сыртка чыгып туруп, ана Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улоосун төсүн коюп, фахатабахум фахамидаллаху ва асна алейхи. Ошол жерден кийин Алла Таалага хутба айтып, Алла Таала алкыш айтып анан айтты: "Алхамдулиллахиллади адхаба анкум убайятил жахилия ва такаббураха би абаиха." Бардык мактоолор Алла Таалага болсун. Жараткан Алла Таала силердин дейт, силердин ошо ата бабаларыңар менен текеберленип, кыйынсынган жахилияттын оорусун кетиргенине Аллага шүгүр деди. Мурда кандай экен? Арабтарда ошондой экен. Мен атам мындай эле, чоң атам мындай эле, биздин уруубуз мындай болгон, мынандай анамындай болгон, сеники эмне болгон? Эчтеке кыскасы башканы басмырлап, өзүнүкүн мактап кыйынсынган ушул жахилияттын оорусун, сасыгын Алла Таала кетиргенине Аллага шүгүр деди. Аннас роджулан, адамдар эки адам болот. Эки эре бөлүнөт экен адамдарчы. Баррун тaqiyun каримун алаллахи таала. Биринчиси жакшы адам болот экен, таква экен, Алла Таалага сыйлуу экен. Экинчиси фажирун шакийун хайюн алаллахи таала. Бузуку, бактысыз, Алла субхана таала эч кандай кадыры жок деди. Ваннасу бану адам, адамдар бардыгы Адам алейхиссаламдын балдары. Ва халакалла адам минат тураб, Адам алейхиссаламды топурактан жараткан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда: "Куллукум мин Адам ва Адам мин тураб." Бардыңар Адам алейхиссаламдансыңар, Адам атаңар топурактан. Демек топурактан болгондон кийин кыйынсынбагыла деген сөз. Текеберленбегиле деген сөз. Менменсибегиле деген чакырык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Кур'ан-ы Каримде экинчи жерде мындай дейт: "Я юханнас." Ушул аяттагы: "Эй адамдар, биз силердин баарыңарды бир эркек, бир ата, бир энеден жаратып атабыз. Улут уруу кылып койдук." Ушул аятты пайгамбарыбыз окуду дагы: "Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum." Ушул сөзүмдү айтамын дагы, Алла Тааладан кечирим сурайм мен өзүм үчүн жана силер үчүн деди. Өзүм үчүн жана силер үчүн. Жабир разияллаху анхудан айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажылыкта, коштош ажылыгында хутба айтып, айямы ташрик, ошол Минанын күндөрүндө: "Я юханнас, ала инна роббакум вахид." Кабардар, силердин робуңар бирөө. Бардыңар бир Алланын бендесисиңер. "Ала инна абакум вахид." Атаңар дагы бирөө. "Ала ла фадла ли араби ала ажами." Кабардар, эч бир араптын ажам араб эмеске артыкчылыгы жок. "Вала ажами ала араби." Ажамдын дагы арабка артыкчылыгы жок. "Вала ли асват ала ахмар." Каранын кызылга артыкчылыгы жок. "Вала ли ахмар ала асват." Кызылдын карага артыкчылыгы жок. "Илля бит таква." Таквалык менен гана. Артыкчылык тугандар Алла Тааланын алдында таквалык менен. Ушунун бардыгын айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна акрамакум индаллахи аткакум ала хал баллахту." Мен силерге Алланын динин жеткирдимби деп сахабалар айтышты. "Бала, жеткирдиңиз о Алланын элчиси." Пайгамбарыбыз айтты: "Фалюбаллигу шахидул гаиб." Эми барыңар жокко жеткирсин деди. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: Allah Taala sizlerden cahiliyattın jamandığın tekeverliğin getirdi. Bağırdılar adam jana havadansыңар. Bir idiş ikinci idişke okşop. Bunun manisi mınday. Eğer de sizlerge biri dinine, amanatına razı olgan biri gelse, anda ağa turmuşka bergile kızыңарды. Uşo hutbanın içinde. İdiş barur kemçildiktü. Adam balası barur kemçildiktü. Толық болот тақвалық менен деген екен. Толық менен болот тақвалық менен. Алла субханаху ва таала эртеге кыямат күнү силердин тегиңерден сурабайт. Силердин улутуңар, уруңар боюнча сурабайт кыямат күнү.
Албетте Алла субханаху ва тағала сұрайды, сіздер Алладан қанша қорқып жашап келдіңер? Қанша жақсы іштерді қылдыңар, қанша жаман іштерді қылдыңар? Анас разияллаху анху риwayat пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: "Ан-насу мустауун ка аснал машт." Адамдар барлығы тең тарайбыз ғой. Ошоның тиштері бар ғой барды тең. Құдды ушундай эле тең. Лейса ли ахад ала ахад фадл. Ешкімнің ешкімге ешқандай артықшылығы жоқ. Илля би тақвалла, тақва менен ғана артықшылығы бар. Тақвасыз ешқандай артықшылығы жоқ. Адам алейхиссалам барыбыздың атауыз ең бірінші жаралған Адам. Адам деген сөздің мәнісі не? Десе айтады, бұл хулиқа мин адимил ард, жердің ба үстіңкі терісі бар ғой. Ушул жерден жаралғандықтан дейді. Жердің терісі. Мұндай деген мұндайда адам атауыз Алла субханаху ва тағала бір жерден жаратқан емес та. Хадистерде келеді. Қачан Алла Тағала Адам алейхиссалам жаратқанда, ошо жердің үстіндегі топырақтың бардығынан алған екен. Ошол жерде қызылы дағы бар екен топырақ. Сарысы дағы бар екен, ағы дағы бар екен, қарасы дағы бар екен. Шордусы дағы бар екен, шорсузы дағы бар екен. Жұмшақ жері бар екен, қату жері бар екен. Ошон үчүн адамдар дағы, субханалла, бүгінгі күні қарасаңыз, өңдері арқыл, ошол кезде сыпаттары дағы арқыл. Бірі жұмшақ, бірі қату деген. Құран-ы Каримде 25 жерде Адам алейхиссаламдың аты айтылып кеткен. Адам атауы Құранның башынан аяғына чейин Құран-ы Каримде Адам алейхиссалам 25 жерде аталады. Абу Муса Аш'ари разияллаху анху риwayat бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айтқан ұққам дейді: "Инна Аллах таала халақа Адам алейхиссалам мин қабдатин қабадаха мин жамиил ард." Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратқан, бүткүл жерден алып анан жаратқан дейді. Ошондуктан адамдын балдары дагы ала кадрил ард, жердин өлчөмүндө келет. Арасында ағы дагы, кызылы, карасы дагы бар. Ушулардын ортосунда дагы, арасында катуу, жумшагы дагы бар, бузуку, жакшысы дагы бар. Ушунун бардыгында. Эми Хава энебиз. Баарыбыздын энебиз не деп коебуз муну? Хава. Оба энебиз деп коебуз го. Ева. Арабча Хава. Бул кайсы сөздөн чыккан десе, хулиқат минал хай. Тирүүдөн жаралган. Тирүүдөн жаралган деген сөзү Адам алейхиссаламдан, тирүү Адам алейхиссаламдан Алла Таалам жараткан. Адам алейхиссалам, Адам атабыз Хава энебиз төрөгөн эмес, виладаттан эмес, төрөө эмес. Тирүү зат, тирүү жандан Алла субханаху ва таала Адам алейхиссаламдын кабыргасынан жаратып атат. Ошон үчүн тирүү жандан жаралгандыктан Хава деп калды. Хай деген сөздөн чыгат. Эми Алла субханаху ва таала каалаганда жарата берет экен. Кээде оттон, кээде нурдан, кээде топурактан, кээде тирүү жандан, кээде абадан. Эми Алла субханаху ва тааланын кудурет илмиден жаратса дагы. Құранда айтады: "Я юханнас тақу раббакум аллази халақакум мин нафсин вахида." Ей адамдар, силер Робуңардан, жаратушуңардан коркула. Ал силерди жаратты бир жандан dedi. Нафсин вахида деген ким десе Адам алейхиссалам. Şu Adam aleyhissalamdan anan ve halaka minha zawjaha, Adam aleyhissalamın cuvayı Hava enemizi jarattı. O bassa minhuma rijalan kathira ve nisa, al ekunun anan Allah Taala jerge tarattı. Erkeklerdi, ayaldardı, köptөгөндөрүн taratты. Vattaqullaha allazi tasaaluna bihi vel arham. Allah'dan korkula. Sizler al turalı sorayсыңар бири-бириңерди. Анти чиппи жана şu tuğançılık urudan korkula. Zulümdü kılvağıla dedi. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytat: "Ya eyyuhannas, in kuntum fi raybin minel ba's, fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfa, summa min alaqa, summa min mudgha, mukhallaqa ve gayru mukhallaqa, linubayyina lakum ve nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma, summa nukhrijukum tiflan, summa لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا." Allah akbar aytat Allah Taala,
ey адамдар, егер силер кайра тирилүүдөн шектене турган болсоңор, угуп алгыла. Биз силерди топурактан жаратпадыкпы алгач? Андан кийин атанын беринен бир суу. Андан кийин кан. Андан кийин чайнала турган эт. Жарала турган кезде жарала турган. Эмне үчүн силерге баян кылып берип атабыз? Силерди ушуну эненин ичине ушуну коюп, бир белгилүү мөөнөттө жаратканыбызды Алла субханаху ва таала айтып атат. Андан кийин жаш бала кылып, бөбөк кылып, нәресте кылып эненин ичинен чыгарып атабыз. Кийин силерди толук жетилгенге жеткирип атабыз. Мараңардан ага жетпей өтүп кеткен дагы бар. Бирок ошондой эле өмүр көп жашап, кары аксакалдыкка чейин жеткен дагы бар. Мунун баардыгын кылып атканда Алла таала ушул жерде 3 аятта тең я айюханнас, ey адамдар, ey адамдар, ey адамдар деп кайрылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ама валлахи инни ла атқакум лиллахи ва ахшакум лаху." Бир жолу пайгамбарыбызга кишилер келди дагы Айша энебизден сурады да. Пайгамбарыбыз кандай деп. Айша энебиз айтып берди. Алар пайгамбарыбыздын ибадатын азыраак санашты. Дагы айтты, бирөөсү айтты: "Мен эми будан кийин түнү вообще уктабайм" деди. Бирөөсү: "Мен эми ороза кармап, ооз ачпайм" деди. Бирөөсү: "Мен таптакыр үйлөнбөйм, аялга жакындабайм" деди. Пайгамбарыбыз келгенде Айша энебиз айтканда, пайгамбарыбыз чакырчы ошолорду чакырды. Анан айтты аларга: "Мен түнү уктайм дагы, туруп ибадат дагы кылам. Ороза кармайм, оозду дагы ачам. Үйлөнөмүн дагы. Угуп алгыла, ким менин сүннөтүмөн жүзүп жүрсө менден эмес" деди. Билип койгула деди. Мен силерге караганда Алла тааланы өтө жакшы билүүчүмүн. Алладан көп коркуучумун. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ошон үчүн дин деген туугандар напсинин каалоосу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жолун айтат. Албетте, эгерде мындай ата теги туугандар мындайда эки нерсе бар да. Бирөөнүн ата теги алхамдулилля ыймандуу болсо, бул өтө сыймыктана турган нерсе. Кандай алхамдулилля деп айта турган нерсе. Бирок карап туруңуз. Мен атам ушундай эле, ушундай азыркы кээде сөз болуп калат да. Мен атам ушундай болгон, атаңыздын ыйманы, атаңыздын ахирети бүттү тиякта. Сиздики эмне бияга? Чоң атам молдо болгон эле, татам молдо болгон, бизге көп ушундай сөз. Эми ошончо айтып атканыңыздан кийин алхамдулилла аркасынан түшпөйсүзбү? Ошолор жакшы деп эсептейсизби? Ооба, анда артынан түшүңүз да. Куранда айтат: "Ва кана абухума салиха", ал экөөнүн атасы салих, түз туура жүргөн адам эле дейт. Бул жерде айтып атат, туура. Тегинде Алла субханаху ва таала мактап атат. Тегинде мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан риваяттарда дейт, пайгамбарыбыздын ата теги Адам алейхиссаламга чейин бирөө дагы зынакор болгон эмес. Мушриктер болгон. Бирок зынакор болгон эмес да. Зына кылган болгон эмес. Тектин тазалыгы бул бар. Куранда айтат Алла таала: "Валладина аману ваттабаатхум зурриятухум бииман алхакна бихим зурриятахум ва ма алатнахум мин амалихим мин шей." Кимдер иман келтирсе, ваттабаатхум зурриятахум, андан кийин алардын урпактары иман менен анын артынан ээрчишсе, биз аларды ата тегине кошобуз дейт Алла таала. Жана алардан амалдан эч бир кемитпейбиз бир нерсени да дейт. Мына жерде караңыздар. Атасы иманда жакшы амалдарды кылып өткөн. Баласы дагы иманда. Бирок андай жакшы амалдарды кыла алган жок. Атасы кылган бергендей курбанчылык, атасы бергендей андай кыла алган жок. Бирок ошолорду Алла субханаху ва таала айтып атат: "Биз ошо балдарын урпактарын атасынын даражасына кошуп коебуз" дейт. Демек, туугандар, биз эгерде курбанчылык кылсак, өзүбүзгө эле эмес экен да. Бала чакабызга дагы курбанчылык кылып атабыз. Буну устазыбыз мындай деп сүрөттөп берет эле. Бейишке киргенде адам баласы, машаалла, атасы чоң курбанчылык кылган, өтө көп динди мээнетин кылган. Алла таала мага даражасын берди. Ал жерге барса, үй бүлө бала чакасы жок да.
Сурайт экен, мен үй бүлө бала чакам каякта? Үй бүлө бала чакаң деле жакшы, алар деле имандуу болгон, бирок алар сендей курбанчылык бере алган эмес, сендей алар ибадат кыла алган эмес, сендей алар даават кыла алган эмес. Ошон үчүн алар бейиште, бирок төмөнкү даражада дейт. О, тиякта дейт экен. Ошо бул айтат экен периштелер, периштелер, мен өзүм үчүн эле курбанчылык кылган эмесмин мен. Ушу бала чакам деп курбанчылык кылган элем. Алар мен менен болуш керек дейт. Периштелер жараткан Алла Таалага айтат экен. Мындай деп атат го бул бендеңиз деп. Анан айтат Алла Субханаху ва Таала буйрук берет экен. Бала чакаларын ушу ата-энесинин курбанчылыгын берекесинен жеткирип койгула атасына дейт экен. Көтөрүп жеткирет. Эми кээде мындай дейт. Ушун тескери устазыбыз айтат эле да. Кээде баланын курбанчылыгы бийик болот экен да. Бул жерде ата болду да. Эми кээде баланын, бул Кур'ани Каримде го, бул атанын курбанчылыгы. Балдарын анан кийин жакындатып атат. А кээде бала машаалла илим алып, ибадат кылып, таквалыкты тандап, даават кылып, машаалла канча деген жакшылыктарды кылган. Бирок ал деңгээлде атасы кылган эмес. Ал деңгээлде апасы кылган эмес. Эми бунун даражасы албетте тиякта бийик болот. А бул дагы сурайт экен, мен атам апам гана. Атаң апаң го, алхамдулилля, иманы бар. Иманы менен келген, алар деле бейиште. Сен кыжалат болбо, бирок төмөнкү даражада. Сен кылгандай ибадатты алар кылган жок, сен кылган дааватты алар кылган жок, сен берген курбанчылыкты алар курбанчылык бере алган жок. Деген айтат экен, мен өзүм үчүн эле эмес, ата-энем үчүн да кылып атам беле. Алар менин жанымда болуш керек. Деген Алла Субханаху ва Таала дагы буйрук берет экен. Ата-энеси төмөнкү даражада болсо дагы, ошо баласынын курбанчылыгын берекесинен ошого жеткирип коет. Ошон үчүн туугандар, алхамдулилля, биз иншалла аракет кылайлы. Жогору жагыбызды да ойлоп, ата-энелерибизди, бала чакаларыбызды да ойлоп, бул сиздин кылган ибадатыңыз, курбанчылыгыңыз, дааватыңыз, таквалыгыңыз, күнөөдөн сактанып, жакшы иштерди кылганыңыз тег эмес. Иншалла Алла Субханаху ва Таала ушунчалык бунун берекеси бар. Бунун берекесинен өзүңүзгө эле эмес, ал даражачы, ата-энеңизге, бала чакаңызга да буйрат экен да. Ошон үчүн иншалла биз көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар учурунда курбанчылык кылып калыш керек. Я айюханнас, инна халакнакум мин закарин ва унса. Алла айтат, адамдар, биз силердин баарыңарды бир эркек, бир аялдан жараттык дегенден алымдар далил карманышат. Адам баласы атанын эле суусунан жаралбайт экен. Эненин суусу менен аралашмадан жаралат. Эки суудан аралашма. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала айтат го, инна халакнал инсана мин нутфатин амшаж. Аралашма суудан жаратабыз дейт. Бир эле атанын суусу эмес, эненин суусунан да. Ошончо Кур'ани Каримде хулика мин маин дафиq яхруджу мин байни сулби ва тараиб дейт. Атанын белинен, эненин көкүрөгүнөн деп бекер айтпайт. Мен силерге бир риваят айтып берейин. Хазрет Саубан разияллаху анхудан. Эмне үчүн бул жердеги бала кээде атага окшойт, кээде апага окшойт. Узун хадисте келет. Бир жөөт пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келет дагы, айтат да. Ас'алука анил валад. Мен сизден сурайын, бир суроо берейинчи дейт. Бала тууралуу. Уул жана кыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сурап атат. Эмне үчүн кээде уул болуп калат? Эмне үчүн кээде кыз болуп калат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз айткан, бул суроонун жообун мен билбейт элем дейт. Жөөт сураганынчы. Алла Субханаху ва Таала илим берди, жооп бердим дейт. Кандай? Маур ражул абьяд ва маул мар'a асфар. Эркектин суусу ак, аялдын суусу сары. Фа иза ала манiyur ражул манiyal mar'a, эркектин уругу аялдын уругуна үстөмдүү болуп кете турган болсо уул болуп калат, аялдык болсо, эркекке үстөмдүү болсо кыз болуп калат dedi. Кыз болуп калат dedi. Бул Алла Субханаху ва Тааlanын өкүм менен жөөт айтты, садакта, туура айттыңыз dedi. Билип туруп сурайт да булар өзү.
Wa innaka lanabiyyun summan sarafa al-yahud. Айтты, әлбетте сіз пайғамбарсыз деп тұрып, tan алып анан кетті. Бұлар көбі біздің пайғамбарымызды білет еле, ар қандай сұраулар менен келет еле. Бирок танып, бирок бир айтат эле иман келтире албайбыз, кечирип коюңуз, кап болгон. Эмнеге? Тияк өлтүрүп коет дейт эле да. Анча-мынчасы коркпой, эр жүрөктүү болуп, алхамдулилlah иман келтиргендер да болгон. Бирок көбү алар Куранда айтат: "Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум." Алар жөөттөр пайгамбарыбызды тааныйт эле, кандай? Өздөрүнүн балдарын тааныгандай. Өздөрүнүн аталарын деген жок. Атаңы тааныбай да калышы мүмкүн. Адам билбей да калышы мүмкүн. Бирок балаңа 100% билесе ушу сенин балаң. Ошондой андан да жакшыраак тааныйт эле булар. Бирок иман келтирбеген себеби көрө албастык. Эң негизги эле ошол. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Албетте силердин эң урматтууңар, эң сыйлууңар Алланын алдында эң такваңар дейт. Эң такваңар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз айткан: "Ма балу аквам." Жок, бул коомдорго эмне болду? Ятаназзахуна ани шей аснау. Мен кылган нерселерден өзү этияттанышат го. Аллага ант ичип айтайын, Алла таала мени өтө жакшы билем. Алла тааладан мен эң катуу коркучумун. Демек тугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң таква. Абу Зар разияллаху анху риваят келет. Пайгамбарыбыз айткан хадиси кудуси экенде: "Я ибади, о мен бенделерим, лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум." Эгер силердин алгачкыңар, кийинкиңер, инсаныңар, жиниңер кану ала атка калбин деген бар. Раджулун вахид минкум. Силерден эң таквалуу жүрөк адамдай болсо, ма зада залика фи мулки шей'a, ушул нерсе менин бадышачылыгыма кыпындай дагы көбөйтпейт. Ушул жерде силердин эң таква жүрөгүңөр ким дегенде Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар. Тирмизиде да келет, Даримиде да келет. Пайгамбарыбыз айткан: "Ала ва ана хабибуллах ва ла фахра." Кабардар. Көңүл буруп кыла. Мен Алланын сүйкүмдүүсүмүн. Бирок мен менсибейли айтып атам дейт. Ва ана хамилун ливаил хамд яумал кияма тахтаху Адам. Фаман дунаху ва ла фахра. Кыямат күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ливаул хамд мактоо желегин көтөрөт экен да. Алла таала ушуну мактоо желегин Пайгамбарыбыздын колуна берет экен. Ошо желектин түбүндө ким болот? Адам алейхиссалам жана бардыгы дейт. Ошол менин колумда деген да. Ошо менин колумда деген. Ва ана аввалу шафиан ва аввалу мушаффа. Мен эң алгачкы шафаат кылуучумун. Шафаат кылынган, шафааты дагы кабыл болгон кыямат күнү. Ва ла фахра. Ва ана аввалу ма юхаррик халакал жанна фаяфтахуллаху ли фаюдхилани фи ва ма ая фуқара ал-муъминин ва ла фахра ва ана акрамул аввалин ва ла ахирин ва ла фахра. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эртеге бейиштин ошо туткасын эң биринчи ача турган, кармай турган менмин. Алла таала биринчи мени киргизет бейишке. Жана кембагал мусулмандарды киргизет" дейт. Ошуга мен сыймыктанбай, мен менсибейли айтайын дейт. Мен алгачкылардын, акыркылардын эң урматтуусумун, сыйлуусумун дейт. Урматтуу тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эрте кыямат күнү пайгамбарлардын дагы имамы болом, хатиби болом, аларга да шафаат кылуучу болом. Ва ла фахра, буну мен менсип айтып аткан жерим жок дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык пайгамбарлардын имамы жана хатиби, хатип дегени ошолорго Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ортого чүп сүйлөй турган киши деген нерсе. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга амал кылышка товфик берсин. Келиңиздер тугандар, таква биздин сыймыгыбыз болсун. Биздин ураныбыз болсун. Бирибизди сыйлаганда да таквалыкка жараша мына аз айткандай, Алла ушуну карап сыйлап аткандан кийин биз да ушуну карап бирибизди сыйлашайлы.